Саламатсыңарбы окуучулар, азыр силерге музыка сагы. Бүгүнкү биздин темабыз салттык бийлер. Салттык бийлер ар бир элдин улуттук бийи болот. Кыргыз элинин талма бийи, тактеке бийи сыяктуу байыркы салттык бийлер бар. Ал эми тактеке бийи куурчак текелерди комуз күүсүнүн ыргактары менен коштоп бийлетет. Тактеке бийи күүсүнүн жүрүшү талма бийге салыштырмалуу башынан аягына чейин орточо ылдамдыкта ойнолот. Бул бийдин автору Нурак Абдрахманов. Балдар, Нурак Абдрахманов Кыргыз Республикасынын эл артисти, залкар комузчу, күүчү болгон. Ал 1947-жылы төрөлүп, 2014-жылы дүйнөдөн кайткан. Мына ушундан баштап Нурак Абдрахманов өмүрүн комузчулук, күүчүлүк өнөргө арнаган. Ал Сөңкөл кайрыктары, Ата мурасы, Улуу тоолор, Найман эне жана ондогон күүлөрдү жараткан. Өмүрүнүн акырына чейин шык жөндөмдүү жаш шакирттерди таптап чыгарган. Балдарга арналган Алтын балалык, Кулунчак, Тактеке сыяктуу күүлөрдүн автору. Нурак Абдрахманов темир комуз, ооз комуз, кыл кыяк жасап, ыйырда чаап билген кыйын уста болгон экен. Көрдүңөрбү Нурак Абдрахмановду балдар? Нурак Абдрахмановдун балдар тактеке бийинин күүсүн угабыз азыр. Жогорудагы тактекелер жыгач куурчактар. Алар бышык жана бекем болуш үчүн аны жасоодо арча кайын колдонулат. Каарманыбыз мына бул текелерди өз колу менен жасаган. Мурдагы тактекелерге салыштырмалуу көлөмү чоң болду да. Көлөмү чоңойтуунун себеби чет элдерге чыкканда чоң залдарда бул алыстан көрүнбөй калат да кичинекей текелер, кичинекей жандыктар. Ошон үчүн муну мүмкүн болушунча эми кол менен танап жип менен тарткылап ойногонго байланыштуу мунун салмагы дагы комуздун күүсүнө мешайт этпегидей, тоскоол болбогудай жеңил маанайда болуш керек да. Ошон үчүн муну колго ылайыктап, жеңилдигин өлчөп, чоңдугун өлчөп, мүйүздөрү ыргып кетип, элге күлкү болбогудай кылып, мүйүздөрү ийрейсе да сынбагыдай кылып атайын жазадым да. Анан муну чет элдиктер көп баалашат. Өзүбүздө болсо муну баланын оюнчугу деп коет.
Кеминде бир канча миң жыл мурда жаралган тактеке өнөрү бүгүнкү күнү жок болуп кетүү коркунучунда. Кыргыздардын алгачкы куурчак театры атыкан тактеке өнөрүн казак боордошторубуз өздөрүнүн маданиятына сиңирүүгө аракет жасап жатканын айтат каарманыбыз. Бул казактар ортеке деп коюшат экен, бирок аларда ортекеси жок болчу. Мына былтыр өткөн жылдан баштап эле алар тактекеге аракет кылып, анан тактекечилердин конкурсун өткөрөбүз деп $50.000 байга коюп ошентип аракет кылып атышат. Ал эми биздин тактекебизди болсо үйрөн деген аны көңүл бөлүп конкурс уюштуруп антип миткен чөйрө жок. Анан четтиктер чакырганда, же болбосо четтиктер келип калганда, анан балдарга концерт берип калганда алып чыгып ойноп калам. Бирок ошол көргөндөрдүн баары ыраазы. Чындыгында колдо бар алтындын баркы жок дегенде чет элдиктердин кызыгуусун жараткан тактеке өнөрүнө анча көп маани бербей келебиз. Эгер ата бабаларыбыз мурастап калтырып кеткен бул өнөрдү аздектеп сактап албасак, башкалар бир заматта менчиктеп алышы турган иш.